Ажибекова Айтолкун. Ошо Кызыл Дыйкан айылында 1965-жылы туулганмын. Ушул жерде 10-классты бүтүп, ушул Ошко барып иштедим, окудум. Анан ушу турмуштагылар экен ушу балага, Эркеш Шадбек деген балага турмушка чыктым. Ал да окучу эле, бир кесиптен эсели, мен да иштеп, ушул экөөбүз баш кошуп, жакшы күндөрдө жашап жүрдүк. Ал дагы жолдошум Жаңы Жол айылынан Жаңы Жол айылына караштуу Жалал Абад областынын Жаңы Жол айылынын Ульянов айылынан эле экөөбүз Ошто окуп жүрүп, ошо таанышып баш кошуп калдык. Ошо турмуштагылар экен, 4 балалы болдук. Кийин иштеп, жакшы жүрүп, элдер кредит алса, биз да кызыгып көп суммада кредит алып ийиппиз. Жолдошум экөөбүз үйлөрүбүз бар эле, жакшы жашап жүрдүк. Анан ушул үйлөрүбүздү дагы көбөйтүп, бир бизнес ачкысы келди. Жолдошум ушу шопур болуп иштейт эле, дагы башка кесиптен эселе. Анан мен да кредит алып, бизнес неметейин деп экөөбүз бир сөзгө келип, 100 000 кредит алдык, ойлонбой туруп. 100 000 кредит алганда, берки чоң дайыны жок балам төрөлгөн эле. Анан ошо 100 000 кредитке майда чүйдө ушу немелерди алып келди жолдошум. Жакшы эле иш баштап атканбыз, 5-6 ай жакшы баштап, кайра ошо 5-6 ишкерликтен ушу базарда эле иштей турган, базарда ушу жана кийим кече сатып, ушундай майда чүйдө ушундай нерселерден баштадык да. Бирок жакшы болуп атты эле. Кийин ал акчаны жарымын 6 айдан кийин төлөдүк. Төлөгөндө дагы үстүнө да кошуп алып ийди жолдошум. Анан жолдошум неден адашты, бир досу менен макулдашып, ал кредиттин жарым акчасын ага берип салыптыр. Ал баланын азыр сурасам дайыны жок, ошол мага ала эяш болчу эле да. Ошо бизди ушинтип бир эмес 200 бар эле чокко түшүрүп, ал бала да дайынсыз кетти. Биз кредитти төлөй албай, кийин да бала болду. Мен иштей албай калдым. Жолдошум жалгыз дагы иштей албай, кредиттин ай сайын төлөмдөрүн бере албай, балам да жоголуп, бир немеде калдык да, ушу убагында бир 5-6 ай төлөй албай калдык. Анан ушу банктагылар бизге суроо коюп берди, мынча айга төлөй аласызбы деп. Анан эч мүмкүнчүлүк болбоду. 3 күнүн ичинде жүрөгүнөн ооруп, жолдошум каза болду. Балам да ошол маалда окуп жүрчү эле Бишкекте. Анын жоголгонунда кошумча болду. Кийин жолдошум каза болгондон кийин аябай оор акыбалда калдым. Мындай нерв жактан өзүм билбей, балдарым да жаш, кайсыл жерде жашашын билбейм. Үйлөрүбүздү алдырганбыз ошо кредиттин айынан. Анан ар үйлөрдө ушинтип жашап, ушу балдарыма гана кыбырап багып калдым. Тууган уруктарым жардам берди. Эми ал тууган уруктарым өзү менен өскөн, дайыма жардам бере бербейт экен. Анан ушул кичине жакшы болсом, кайра да ушу балдарымы карап иштейм. Больницаларда иштеп жүрдүм, детсадда да воспитатель иштеп жүргөмүн убагында. Ушинтип иштеп жүрүп, анан ушу балдарым чоңойттум. Ушу эң кичинекей балам, бул Рысбек, ушул жаңы төрөлгөндө атасы каза болгон. Мен жолдошум экөөбүз жашап жүргөндө Ошто жашап иштеп жүргөнбүз. Ошто мындай этажкада үйүбүз бар эле. Аны сатып эркиндеп үй алдык. Ошол чоң үйдү дагы улап, жанына мындай чакан магазин ачабыз деп, ал максатыбызга жете албай калдык. Кийин кредиттин убагында төлөй албай. Ошо Салиева эмеден, Салиева 40, ошо Салиева көчөлөрүнөн алганбыз. Ал үйдү дагы кийин балам Бишкекте окуп, бир ошентип ошол берки чакан этаждагы үйүбүздү алдырып, анан бул чоң үйдү алганбыз. Чоң үйдү алып, ошол үйдү дагы астына мындай элге окшоп жашайлы деп чоңураак комокторду коюп, ушундай бизнес кылып ачабыз деп жүрүп, ошол максатына жете албай, ал комок мындай магазин ачып, энтеликте эле жолдошум өтүп кетти. Алынган товарлар да сатылбай калды. Кийин балам менен мен вообще сатышка болбодум, мындай ооруга чалдыктым. Жолдошум өткөндөн кийин көп кыйынчылыктарда калдым. Анан үйдү банкка алдырып койдум, ошентип срок берди банк, ушундай деп
кыйла эле срок берди. Ошол срокко чейин мен айына төлөй албай өсүп кетти проценти. Ошентип үйдү алдырып үйсүз калдым. Азыр ушул тапта экинчи группада инвалидмин. Дагы ушул жолдошум өткөндөн кийин ушул Кызылайканын айылына өзүм туулуп өскөн жерге келдим. Атам алма кийин каза болуп кетти. Жакында апам каза болду. Апам көзү барында кел, орукча болуп калдың, өзүм карашайын деп ушул жерге алып келген мени. Ошондон бери апам кичине жардам берип, ушинтип карайт эле. Апам да жакында көзү өтүп кетти. Мен азыр экинчи группада инвалидмин. Белимде 2-3 жерине грыжа бар. Ал грыжаны алдырышка мен каражатым жетишпейт. Канча да сумма да алат экен. Ал эмес кээде продуктка акча таппай калабыз. Азыр ушул тапта экинчи группада инвалид 4000ге жакын пенсия алам. Ушу балдарымын кичине атасы өлдү деген пособие чыгарып берген. Ошол менен тиричилик кылып жашайбыз. Ошентип чоң балам дайыны жок, атасы өлө электе эле кеткен. Ошо чоң балам дагы ушу атасына кошумча болуп, ал да дайынсыз. 1984-жылы туулган, 9-майда Шадибеков Мирбек Шадибекович бул Бишкекте окуп иштеп жүрчү эле. Окугандан кийин бир аз иштеп, апа мен барам дегенде алма алды, атасы деле бар эле. Кийин ушу мен элден сурашым бойдо Казакстанга кеткен дейт. Кайсыл жака иштеген кеткен билбейм. Казакстанга да түзүгө эле неметтик. Кайдасын издейм сени деген передачаларга дайыма чыгып сүрөтүнөн бери жөнөтүп, алуу жеткен жерге чейин эме кылып атабыз, мындай сүрөтүн берип атабыз. Бирок эч дайы ушул күнгө чейин мына 10 жылдан ашып калды, дайыны жок, 15 жыл болуп калды почти. Эми мына балдарым, кичинекей балдарым бар, бирөөсү мына 11-де быйыл бүтүп атат кызым. Кичинекей балам мына 8-де окуйт. Чоң кызым, андан кийинки кызым турмушка чыккан. Ушинтип ошо кичинекей балам менен азыр үйдөмүн, көбүнчө ушу балам каралашат мага. Мен ушул ооруганда, нары бери баса албаганда ушу балам дары-дармек алып келип, ушу балам карап. Балам окуп жүрүп, ошол жылдары окуп да иштеп дагы жүргөн. Анан ушу дос балдарынан ушул айылда окуп кеткен эле. Дос балдарын анча-мынча ал жешинче иштеп, базарга чак алып иштечкен. Ошол акчаларын ал жешинче берип ичкен. Ушу балама да ишенип көбүрөөк кредит алып ийген бүйөм. Эми жолдошум жалгыз бала эле, алда ата-энеси жок. Ушул балама ишенип көбүрөөк кредит алып, ошентип үйсүз калганбыз. Кийин балам да дайыны жок болуп кетти. Ушу жылга чейин дайыны жок. Азыр ушул акыбалда ушинтип экинчи группада инвалидмин. Буга да көп жылдан кийин чыктым. Буга аябай ошко кайра жөнөтүп атты. Точно диагнозун алалы деп. Ошол буласка бир сыра көрүнүп келип аттым. Белим 2-3 жөнүн грыжадан башка бронхитим бар хронический. Анан башым ооруп турат. Башым ооруганда өзүм билбей калам, приступ берип. Белиме приступ бергенде да өзүм билбей калам. Ошол малда ушу балам, ушу эң кичинекей ушу мектепте окуган балам карап көбүнчө ушу жардам берет. Ушул дары-дармектер ушул алып келип берет. Эми ушу кыргыз элим бар болсун, ушул элимен мурунку телевидение чыкканда кыйла жардам түшкөн. Ушул элимин акчасы менен кыйла лечение алдым. Лечение алып, ошо кыргыз элим бар болсун, биздей жетим жесирлерди, инвалидтерди эми турмушта алыр экен да, бул дагы мен буну тилеп албасам керек. Бул Кудайдын сыноосу болсо керек. Ушундан кийин өзүм кыйла эле өзүмө келе албай калдым. Ушу оорукчалдын айынан көп жерлерде жашадым. Ушу айылдын эле ичинде көп жерлерде жашап, ушинтип балдарымды зорго чоңойтуп алдым. Эми элден түшкөн акчага лечение алып, анан дагы бир сом коротпостон ушу үйдү салып атам. Эми ушу үйдүн үстүнө жабышка дарыметим жетпей калды. Кичине жардам болсо, ушу үйүмдү бүтүрүп алсам, өмүр бою кыргыз элим ыраазы болот элем. Мага жардам берип, даже мага ушу единство 100 сомго чейин салып аткандардан баштап, ушу банктан Россияларда иштеп жүргөн балдар эже ай сайын салабыз деп ушинтип жардам берген балдар азыр дайыны жок болуп атат. Ушу балдардын же мен немелерин жок кылып иштеби, неме мындай номерлерин жоготуп алыштыбы, ушулардан дагы бир жардам берсе үстүн көтөрүп аламбы деген ойдомун. Биздин өзгөндө спонсор жок экен, башка мына алайларда спонсор бар, көп эле адамдар салып берет экен ушундай мендей жетим жесирлерди. Биздин өзгөндө болгондо давно үйлүү болмокмун.
акимияттарга бардым, өкмөткө бардым, барбаган жерим жок, жашабаган үйүм жок. Ошентип ушу үйдө жашап жүрүм. Эми Кудайга шүгүр, эми балдарым бар экен, эл бар экен, ушинтип үйлүү болуп атам. Эми мына уруп аткан жерим дагы эчен алсам сакайып каларым. Рахмат, ушу единство саламынан баштап жөн эле куроо сурап койгондорго да Алла ыраазы болсун. Акча бергендер да ыраазы болсун. Кудайым оң кол менен берген сол кол билбесин дейт. Аллахым ыраазылык үчүн мага жардам бергендер миң мертебе ыраазымын. Ушуларга Кудайым берсин, ден соолук берсин, үй бүлөлүк бакыт берсин. Ар биринин атын аттасам кыйла убакыт алаттырмын. Ошо мен эсебим боюнча 100 чакты адам жардам берди. Россиядан, жаш балдардан келип атат. Ошо эми жакындан бери келбей калды. Орозолордо көбүрөөк жардам беришти. Ошо менен фундамент бүттү, кийин кышка жарап калды. Анан өзүм азыр лечениема деле калабы, ушу үй бүсө экен деп атам. Рахмат, кыргыз элим бар болгула. Мен дейдин соогу жакшы тиет, жетим жесирлерин. Бар болгула, бай болгула, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ар дайым ушу заманыбыз тынч, элибиз тынч болсун. Атым Шадыбеков Рысбек, 2005-жылы 7-апрелде жарык дүйнөгө келгенмин. Мен силерге кайрылуумдун себеби, мен Өзгөн районуна караштуу Кызыл Ыйкан айылында жашайбыз. Мен төрөлө электе атам бул дүйнөдөн каза болуп кеткен экен. Азыр Кудайга шүгүр, атам жок болсо да апам менин пешенемде бар. Апам бизди кичинекейибизден мындай эч нерседен кем кылбай багып келген. Мен бул азыр чоңоюп апам баккан мага эч кыйынчылык эмес. Болгону ошол Кудайым сыноосу экен, апамдын кичине оорусу бар. Ошол үйдү бүтүрүп алсак, ошол оорусунан да айыгып, жакшы элдерге окшоп жашасак, ушинтип мен да кыялданам. Эми бул да Аллахтын берген сыноосу экен, баарына чыдайбыз. Кээде ошондо апам да ооруганда мен да чоңоюп, ошентип акча таап, апам баксам, апам да оорусунан айыгып калат деп, ошентип кыялданам. Мен да ошо кыялым ишке ашса экен деп, ар бир намазымда да тилек кылам. Ошо боорукер кыргыз элинен да жардам сурайбыз. Ушул үйдү баштадык, кыргыз элим бар экен. Эми ушунун немесине кичине ошо шипырын көтөрүп алып, ошо үйгө кирип алсак, апам дагы оорусунан айыгып калат эле. Өзүм ошол Жоробек Абдыразыков атындагы орто мектепте окуйм, 8-класста. Мен чоңойсом ошо кыргыз элинин Кашыккан Галчанын кызмат кылып, апамды багып, журналист болгум келет. Чындыкты элге айтып, жакшы инсан болгум келет. Аллах Таала Куранда айткан, ким жардам берсе, мен ага ошол адамга дагы 2 эсе жардам берем деген. Силер мага бир колуңуздар 1 сом берсеңиздер, Аллах силерге 10 сом берсин. Сиздер бар үчүн ошол биздин үйүбүз дагы бүттү. Эми ошо танбашсын. Кыргыз элиме рахмат, ушундай жардам берди. Кыргыз элиме рахмат, ушул үйүбүздү баштадык. Эми ушул жерине келгенде токтоп калды. Дагы эми кичине жардам берип, акча жактан ушул үйүбүздү бүтүрүп алсак жакшы болот эле. Эми мен акем Шадыбеков Мирбек, ал 1984-жылы апамды багам деп, иштейм деп кеткен экен. Ошол бойдон 84-жылы туулган, 2001-жылы апамды багам деп, иштейм деп кеткен экен. Ошол бойдон дайым жок. Эми атам жок болсо дагы, атам мен төрөлгөн жылы кайтыш болгон экен. Мен ата мээримин көрбөй, ата эмне экенин билбей чоңойдум. Бирок Кудайга шүгүр, жанымда апам бар. Апам ата ордундагы, эне ордундагы басат. Бирок эч ким эне ордун баса албайт. Андыктан мен апам чоңойгондо багам деп
сіздерден суранам, жардам беріп қойшуңуздарды.